Коронавирусту тек учак менен чачып жүрүшөт. Италия мусулман өлкөсүнө айланды. Ухандагы биолабораториялар Сорос менен Гейтске байланыштуу. 5G антеннасы менен адамдарды ууландырып атышат. Ушул сыяктуу акылга сыйбаган маалымат карантин учурунда социалдык тармактарда кеңири жайылган. Көпчүлүгү ишенип, коомчулук дүрбөлөңгө түшкөн. Фактчек KG, Т-Медиа, Политклиника жана Апрель телеканалы ушул медиалар жалган маалыматка каршы биригип, 2 жылдан тарта кыргызстандыктарга чындыкты айтып келишет. Долбоор медиа блокпост аталып, анда дүйнө жүзү боюнча жүздөгөн өлкөдө иш алып барган Интерньюз уюму демилгелеген. Медиа блокпост долбоору 2020 жылдын март айында Кыргызстанда өзгөчө кырдаал учурунда ишке кирген. Бийлик шаарларды жана айылдарды жаап, жарандардын кыймылын максималдуу түрдө чектеген. Жалган маалымат менен күрөшүү кыйынчылыкка турган. Ошол учурда элдин баардыгы үйдө карантинде отуруп калганда, көчөгө чыкканга эч кимде мүмкүнчүлүк жок болчу, жада калса журналисттерге дагы тыйылып койбоду эле. Анан ошондо биздин команда тартуу иштеринен аябай кыйналганбыз. Мисалга бир материалды жасаш үчүн түшкө чейин текст бүтүрүп, аны ошол журналист кайра өзүн өзү телефонго тартып, кайра ошо телефон менен монтаждап, ушундай түшүктөр болгон да. Действительно, мы справились, то есть с вот этим всплеском дезинформации и мисинформации. Группа хорошо поработала, мы получили хороший результат. Я думаю, что даже в каких-то случаях мы просто спасали жизни, да, потому что люди лечились чем попало и не знали вообще, что делать в ситуации, когда такой информационный вакуум. Но потом случился черный июль, к сожалению, когда мы потеряли огромное количество жизней, и Кыргызстан был на первом месте в мире по смертности от коронавируса. Люди не знали тоже, где достать лекарства, куда поехать, где открыты стационары, кто принимает и кто не принимает. В общем, тогда медиа опять стали вот тем звеном, которое было на передовой линии и спасала жизни. Да? То есть вот эта информация действительно была очень жизненно необходима. Вокруг вируса, вокруг коронавируса образовался информационный вакуум. И этот вакуум стал порождать невиданное до этого количество фейков, всяких там заговоров всемирных. Да? Люди просто буквально стали сходить с ума от того, что не было никакой нормальной информации, и даже сами врачи, вирусологи не знали, что делать, как бороться с этой проблемой, с этим вирусом. Вот. И поэтому необходим был такой механизм хороший, с помощью которого мы могли бы как можно большему числу людей давать информацию о том, что многое из того, что выкладывается в соцсети, в YouTube, это все неправда, что не надо следовать этим советам, потому что они зачастую вредили даже здоровью. Ошто пневмониядан каза тапкан балдардын өлүмү көбөйдү деген билдирүү коомчулукту дүрбөлөңгө салган. Т-Медиа журналисттери иликтөө жүргүзүп, маалымат чындыкка дал келбегенин аныктаган. Мисалы Ош шаарында пневмониядан жаш балдар арасында өлүм аябай көп болуп атыптыр деген маалымат тарап кеткен да. Ошондо биздин редакция жерине барып, мүрзөгө барып, ал жерде чындап эле акыркы учурларда мындай балдардын өлүмү көп болуп, балдардын сөөгү көп келип атабы деген маалыматтарды жерине барып тактаган учурларыбыз болгон да. Албетте мунун жыйынтыгы жалган болуп чыккан. Мындан сырткары дагы коронавирусту ойлоп тапкан адамдардын аты аталып кеткен, ушул сыяктуу фейктер менен күрөшкөнбүз. Ал эми Политклиника медиасынын журналисттери медиа блокпост долбоорунун алкагында бийлик тарабынан таратылган жалган маалыматты бир нече ирет төгүндөгөн. Матраимовдор экспресс тесттерди алып келген. Булар эффективдүү, ушундай аябай сонун тесттер деп берген, бирок алар айтканчалык эффективдүү эмес экенин далилдеп бергенбиз да. Анан ушунун аркасынан дагы экинчи дезинформация кеткен. Бул мэрия тарабынан ВОЗ сунуштаган тесттер деп чыккан да. Анан биз ВОЗго кат жөнөткөндө алардан келген, биз мындай тесттерди сунуштаган эмеспиз депчи. ВОЗдун өкүлчүлүгүнөн расмий кат келген да.
ошондо получается мамлекеттик органдар менен чогуу мындай туура эмес маалымат кеткен да, ошону далилдегенбиз коронавируска байланыштуу. Иликтөөчү журналисттердин айтымында адамзаттын кырылуусу тууралуу ар кандай фейк маалыматтын пайда болушуна айрым учурда бийлик өзү себепкер болуп калат. Мисалы үчүн вакцина биринчи жолу келгенде биздин бийлик ал вакцинаны пропагандалаган жок да негизи. Алгач ошол төбөлдөр биринчилерден болуп вакцинаны өздөрү алып, мынакей алып атабыз, силер да алгыла деген ушундай бир билдирүүнү, месседжди жеткириши керек болчу да. Бирок андай болгон жок. У коргошунду реклама болду, анан ошол учурда маалымат вакууму пайда болот дагы, чоң көптөгөн фейк маалыматтар тарап кетет да. Вакцина зыян экен, вакцинадан бизди өлтүргөн атышат, бул адамзатын кырып атышат деген сыяктуу маалыматтар көбөйүп кетет да. Ошол учурда биз көп фейк маалыматты төгүндөгөн болчубуз. Жыйынтыгында бийлик иликтөөчү журналисттердин, факт-чекерлердин, деги эле медиа өкүлдөрүнүн ишине баа берип, чогуу жыйын өткөрдү. Бара-бара алгачкы түшүнбөстүк конструктивдик кызматташтыкка өтүп, республикалык штаб факт-чекерлердин макалаларын жайылткан. Коронавирус боюнча кырдаал жөнгө салынган соң, медиа блокпост долбоору дароо жабылышы керек эле. Бирок көп өтпөй парламенттик шайлоонун датасы айтылып, ага даярдык боло баштады. Саясатчылар жалган маалыматты кеңири жайылткан фейк фабрикаларды иштетишти. Шайлоодон соң октябрь окуялары болду. Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып, бийликке Садыр Жапаров келди. Ал конституциялык реформаны демилгеледи. Кайрадан шайлоолор өтө турган болду. Алдыда президенттик, жергиликтүү, парламенттик шайлоо өнөктүгү болуш керек эле. Кыскасы Интерньюз медиа блокпост долбоорун жабуу мүмкүн эмес экенин түшүндү. Медиаблокпост уже тогда сформировался в такую стабильно работающую группу. И событий очень было много. То есть и выборы, и конституционная реформа затем, и потом случился кризис на границе в апреле 2021 года. И очень много было выборных разных мероприятий, а у нас, к сожалению, во время выборов мы заметили, что очень сильно активизируются различные троллинг-фермы, то есть информационная война идет, информационная борьба, все это в соцсетях, естественно. И здесь вот мы поняли, что вот без вот этой факт-чекинговой инициативы мы уже жить не можем, да, то есть как вообще на страновом, на национальном уровне. Факт-чекерлер депутаттыкка жана президенттикке атсалышкан талапкерлердин билдирүүсүн кылдат текшерип атты. Манипуляция, жалган маалымат, жартылай чындык. Журналисттер саясатчылардын билдирүүлөрүн текшерип, дароо окурман, көрөрмандарга маалыматты жеткирип атты. Мы командой садились, слушали все, что говорят кандидаты, все дни, когда вот шли дебаты, и тут же прям проверяли, и тут же на сайте выкладывали в соцсетях, что вот этот человек, этот кандидат сказал там, что про границу таджикско-кыргызскую то-то, мы проверили, на самом деле оказывается, что он наврал. Или там, наоборот, он сказал правду. 2021 жылдын апрель айында тажик аскерлери Баткен облусуна кирип келгенде факт-чекерлердин жумушу кыйла көбөйгөн. Такталбаган маалымат, ушак айың, божомолдор эки тараптан тең эбегейсиз көп болгон. Журналисттер дээрлик күнү түнү иштегенге мажбур болгон. Бул жерде маалыматтык согуш кадимкидей жүрүп атты. Тажик тараптагы, кыргыз тараптагы аябай көп жалган маалыматты таратып атты да. Эми ал жерде деген социалдык тармактардын колдонуучулары болушу мүмкүн, жанагындай WhatsApp'тан келген билдирүүлөр, ар кандай каналдар менен кетип атты да, жалган маалыматчы. Абалды курчутуш үчүн буга чейинки эле чыгып жүргөн фейк видеолорду таратып атышты да. Фейк эмес, эми башка окуядагы видеолорду, ошол эле Ирандагы, Сириядагы видеолорду алып, анын титрларын алмаштырып, которуусун туура эмес кылып таратып атышты да. Анан биз ошолорду бул видео, бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин далилдеп көргөзүп аттык. Анан мүмкүн колдон келишинче ошолорду англис тилине которуп, орус тилине которуп, башка тилдерде да таратканга аракет кылып аттык. Журналисттерде тема тандоо тартыштыгы такыр жок. Ар дайым бир маалыматты текшерүү керек болуп калат. Коррупциялык чуулгандуу иштер, өлкө жетекчилеринин маектери жана билдирүүлөрү, мындан тышкары дагы көптөгөн темалар журналисттердин назарында. Факт-чекерлер өлкө башчыларынын жалган маалымат таратканын бир нече ирет аныктаган. Медиа блокпост 2 жылдан бери иштеп келет. Ал ортодо 4 редакция 2,5 миң материал даярдаган. Журналисттер жон гана фактыларды текшербестен олуттуу иликтөөлөрдү да жасап келет. Кандай жыйынтыктар болду?
Албетте жылыш болот, сөзсүз түрдө. Медиа сабаттуулук негизи эле маалыматты мындай туура кабыл алуу, электен өткөрүү деген нерсе калк арасында өтө төмөн болгону менен айрым учурда мындай кооптонуу жаралса биз ошого да сүйүнөбүз да. Бул фейк болушу мүмкүн деген мындай күмөн болсо эле элде, ошол дагы бир чоң жетишкендик деп ойлойм да. Себеби буга чейин баардык маалыматты электен өткөрбөстөн дароо эле мындай жөнөтүү практикасы болчу да буга чейинчи. Я убежден, это я уже вот на опыте тренингов, всяких семинаров, встреч со студентами, можно сделать вывод, что у молодого поколения, у них критическое мышление больше развито, и любую информацию они очень быстро начинают воспринимать критически. Даже если они раньше не знали, они очень быстро этому учатся. Журналисттердин макала, сюжеттери кайда жайгаштырылат? Facebook'тагы медиа блогпост аттуу баракчасында бардык 4 редакциянын материалдары бар. Мындан тышкары, албетте 4 редакция өздөрүнүн сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларына жарыялайт. Фактчек KG, Политклиника, Т-медиа жана Апрель ТВ медиаларынын сайттарынын шилтемелерин ушул видеонун алдында көрө аласыздар.